Assalamu alaikum. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Тааламдын чексиз рахматы, жакшылыгы сиз менимизге болсун. Сизди бизди жоктон бар кылган жараткан зат Кудай Таалама чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Аламдардын мырзасы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам сүйүктүү пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бүгүнкү биздин сабагыбыз ислам дининдеги убадага бекем болуу туурасында. Жалпы эле жашообузда ислам дининде бири-бирибизге болгон акылар, мамилелер өтө көп каралган. Бүгүнкү күндө адамдар ойлойт, ислам дин бул бир эле намаз деп. Жок, балким адамдын жашоосу, коомчулуктагы элге, журтка, бир туугандарга, жалпы эл журтка кандай мамиледе болуш керек, ошонун бардыгын бизге үйрөткөн. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 63 жыл жашоосунда адамдарга көп нерсе үйрөтүп кетти. Ошолор бул кулк, мүнөз, адеп, ахлак, ошондой эле убадага бекем болуу. Убадага бекем болуу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: кимде ким кайсыл бир адамга убада берген болсо, анда ал сөзсүз ошол убадасыны аткарсын дейт. Адам намаз окуп кандай соопторду табат, зикир кылып көптөгөн соопторду алат, ажылык умра кылып көптөгөн соопторду алат. Дал ошондой убадага бекем болуу менен кайсыл бир мусулман тууганыга да берди, ошол убадасына аткарды, ага дагы ошондой сооп жазылат. Адам баласы өзүнүн адеп ахлагы менен, жүрүм-туруму менен, коомчулуктагы мамилеси менен, ошон менен биргеликте убадага бекем болуу менен адамдардын арасында, Аллахтын астында даражасы бийик болуп эсептелет. Адамды кымбат кылган, адамды кадырлуу кылган бул адамдын кулк мүнөзү, адеп ахлагы, жумшактуулук, кечиримдүүлүк, ошондой эле убадага дагы бекем болуу. Аллах Таалам көптөгөн пайгамбарларды жөнөткөн. Качан адамдар адашууга учураганда, качан адамдар бири-бири менен болгон мамилеси бузулуп, күчтүүлөр алсыздарга зулум кыла баштаганда, күчтүү адамдар алсыздын малын, жанын тартып ала баштаганда, Аллах Таалам пайгамбарларды жөнөттү. Пайгамбарлар келип адамдарга туура жашоону үйрөттү, мамилени үйрөттү. Бардыгына тең, бирдей мамиле кылууну үйрөттү. Көптөгөн пайгамбарларды жөнөткөн. Ошол пайгамбарлардын бирөөсү Азирети Идрис алейхиссалам пайгамбар. Аллах Таала ал пайгамбар туурасында Кур'ан-ы Каримде айтат: "Иннаху кана садиқал ва'ди ва кана расулан набия." Чындыгында ал убадага бекем эле дейт. Жана ал чыныгы пайгамбар болчу. Идрис пайгамбардын башка пайгамбарлардан артыкчылыгы, өзгөчөлүгү убадага өтө бекем болгон дейт. Окуяларда келет, бир күнү Идрис алейхиссалам бир адам менен убадалашты. Ушул жерде, ушул мүнөттө, ушул убакытта экөөбүз жолугушабыз деп бир адам менен убадалашты. Ошол убадага ылайык Идрис пайгамбар ошол жерге келди. Жанакы адам болсо кайсыл бир себептер менен келбей калды. Унутуп калды же кайсыл бир себеп. Көп убакыт күттү. Күтүп Идрис пайгамбар кайтып кетти. Эртеси күнү дагы келди. Экинчи күн дагы келип ошол жерде күтүп отурду, келип калар бекен деп. Тилекке каршы ал адам келген жок. Үчүнчү күнү Идрис пайгамбар дагы келди, дагы жанагы жерде күтүп отурду. Күтүп отуруп, анан акыры үмүт үзүлүп, кайра кайтып кетейин деп жатканда баягы адам келип калды. Ал адам көрүп калып, негизи башка иш менен кетип бара жаткан экен.
Бедорок Идрис пайгамбарды көрдү дагы дароо эсине түшүп кетти. Жолугушту дагы кечиресиз, мен унутуп калыптырмын дегенде Идрис алейхиссалам айтты: мен ошол убадалашкан элек экөөбүз. Ошол убаданын негизинде мен 3 күн бою келип сени ушул жерде күттүм дейт. Идрис пайгамбардын бул сыпатынан өтө таасирленген жанакы адам: мени кечириңиз деп аябай кечирим сурап, өзүнүн катасыны түшүнүп, кечирим сурап узатты. Идрис пайгамбардын ушул окуясынан кийин Аллах Таалам даражасыны дагы көтөрүп койду. Эмне үчүн? Убадага ушунчалык бекемдиги. Бир жолу убада берип коюп, болду келбейт экен дебестен, экинчи күн дагы келип, үчүнчү күн дагы келип, ошентип 3 күн бою күттү. Мына убадага кандай бекем. Ошондой эле башка пайгамбарлар дагы, Аллахка жакын пенделер дагы, жанагы мусулмандардын дагы сапаты ушул, ал убадага бекем болот. Ошондуктан урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз дагы убадага бекем болгонду үйрөнөлү. Жашообузда ата-энебиз болгон мамиле бар, балдарыбыз менен болгон мамиле, кошуналарыбыз менен болгон мамиле, ошондой эле бир туугандарыбыз менен кылган мамилелер бар. Ошол мамилелерде кайсыл бир нерсеге убадалаштык, анда ошол убадага бекем болушубуз керек. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ал-муслиму, чыныгы момун мусулман, ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Чыныгы мусулман ошол, анын колунан, бутунан башка адамдарга эч кандай зыян жетпеген адам, мына ошол чыныгы мусулман дейт. Колунан зыян жетпеген, бирөөгө эч кандай зыян жеткирбейт. Буту менен дагы зыян жеткирбейт. Ошону менен биргеликте тили менен дагы эч кандай зыян жеткирбейт. Тили менен зыян жеткирбегенин мисалы, убада кылды, аткарат. Сүйлөшүүдө, мамилелерде жакшы сөздү сүйлөйт, жылуу жумшак сөздөрдү сүйлөйт. Көңүлүнү оорутпайт, ата-энесинин көңүлүн оорутпайт, балдардын да көңүлүнү оорутпайт. Чыныгы мусулман ушул адам деп сүйүктүү пайгамбарыбыз айтып жатат. Бүгүнкү күндө коомчулукта, мисалы үчүн соода саттыкта кайсыл бир адам менен кайсыл бир буюмду, кайсыл бир нерсени убадалашты, кайсыл бир баага келиштиби, демек ошол сооданы аягына чыгарыш керек. Эгерде ал келишим кылып коюп, анан башка бир адам чыгып калды, көбүрөөк бере турган, көбүрөөк акча бере турган, ага ишеним же ага карап биринчи адам менен келишип койду эле, ал келишимди бузбастан ошону толук аткарыш керек. Ошол келишкен адам менен сооданы толук бүтүрүш керек. Экинчи адам көбүрөөк берет экен деп, же таанышым экен деп, же дагы башка себептер менен бузуп жибергенге болбойт. Ошол сыяктуу ата-энебиз менен болгон мамиледе ата-энебизге айттык, кайсыл бир нерсеге кылууга убада бердик, ошол убадабызды аткаралы. Ошондой эле балдарыбызга тарбият ушундан башталат, кичинекей кезинен баштап. Балдарга эч качан жалган сүйлөбөсүн, чын сүйлөшүбүз керек. Убада берип туруп, аткарбай койсок, анда анын тарбиясына чоң зыян болот. Бүгүнкү күндө мусулман бир туугандарыбыз балдарыбыздын тарбиясына көп көңүл бурушубуз керек. Биз балдарыбызга кандай мамиле кылып жатабыз, ошол мамилебизден балдарыбыз өтө көп таасир алат. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү чын сүйлөп жатабыз. Анда балдарыбыз ошол чын сүйлөгөнүбүздү көрүп туруп, өтө таасир алып, жакшы тарбияла баштайт. Эч качан балабызга калып айтпасак, балдарыбызга ушундай түшүнүк келип калат: жалган сүйлөгөн болбойт экен деп. Ошондой эле балабызга убада бердик. Кээде мисалы убада беребиз: балам, сен жакшы окусаң, мектепке барып сен 5 алсаң, мугалимдеринди, агайларыңды урматтап сыйласаң, сабактарыңды жакшы тапшырып 5 алсаң, анда мен сага мындай нерсе алып берем, анда мен сага велосипед алып берем, анда мен сага мына ушул нерселерди алып берем деп убада кылабыз. Балдарыбыздын сабакты кызыктырыш үчүн убада кылдык. Балдарыбыз эми сүйүнүп ошол нерсеге аракет кылат, 5 алганга аракет кылат, мугалимдерини урматтап сыйлоого аракет кылат, агайларга баш ийип айтканын кылат, кызыгат. Эмнеге? Себеп сиз убада бергенсиз.
Ошондой кылып беш алып келди. Эми убадаңызга бекем болуп, убада кылган нерсеңизди алып бериңиз. Бул аркылуу эмне пайда болот? Биринчи пайда болот убадага бекемдик. Балада түшүнүк пайда болот. Мен дагы убада кылдымбы, демек ошол убадамды аткарышым керек экен деп. Экинчи, окууга болгон кызыгуусу дагы да көбөйө баштайт. Мугалимдерни урматтоого, сыйлоого болгон кызыгуусу дагы да көбөйө баштайт. Ошондуктан убада бердик, дароо аткаралы. Кошунабыз менен дагы, бир туугандарыбыз менен дагы кайсыл бир ишти кылууга, кайсыл бир жака же барууга убадалаштык. Ошол убадабызды аткаралы. Эгерде аткара албай калдык, кайсыл бир себеп болду, чындап эле барууга, ошол ишти кылууга мүмкүнчүлүк жетпей калдыбы, анда ошол адамга кабар берип коюшубуз керек, себептерди айтып коюшубуз керек. Тилекке каршы кээде телефонда өчүк, байланышта жок, эмне болду экен, наркы адам кыжалат боло баштайт. Ислам дин бизге ушуну үйрөтөт, мусулман бир туугандар, убадага бекем болуу. Сахаба радияллаху таала анхумдар кандай убадага бекем болушкан? Hazreti Abu Bakr radiyallahu anhu өтө улуу сахабалардан. Пайгамбарыбыздын акыл насааттарын көп угуп, амал кылып, жана көп элге, журтка кызмат кылган адам. Анын өзгөчө сыпаты сиддик дейт, өтө чынчыл болгон экен. Айткан сөзүндө дайыма чын болгон. Жана кайсыл бир нерсеге убада бердиби, ал убадасыны сөзсүз аткарган адам болгон экен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир жолу бир кайырчы келип жардамга бир нерсе сурады. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алдында эч нерсе жок эле. Ага берүүгө алдында жок эле. Пайгамбарыбыз убада кылды. Азыр берүүгө алдымда эч нерсе жок. Бирок качан менде бир нерсе болуп калганда, анда ошол убакытта келсең, анда мен сага ошол убада кылган нерсеңди мен сага берем деди. Макул деп жанагы адам кетти. Арадан көп жылдар өттү. Көп жылдар өткөндөн кийин жанагы адамга кабар жетти. Олжо малы келген экен. Бир буюмдар келген экен. Ошол кабарды угуп жанагы адам келди. Көп жылдар өтүп кеткен. Келип туруп пайгамбар алейхиссалату вассаламга эскертти. Сиз көп жыл мурда мага убада берген элеңиз. Качан мен сураган нерсем, качан ошо келгенде беремин деп. Мага кабар жетти, ошол буюмдар, ошол нерселер келиптир деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам убада кылдымбы, анда мен аны сөзсүз аткарам деди дагы, жанагы убада кылган нерсесини алды, берди. Пайгамбарыбыздын бергенини көрүп жанагы адам абдан таасирленди. Мусулман эмес адам эле мусулман болду. Исламды кабыл кылды. Пайгамбарыбыздын убадасынын бекемдүүлүгүнү көрүп, арадан көп жылдар өтсө дагы, бирок ошону унутпастан ошол өкүмдү аткаргандыгына. Ошол сыяктуу эле дагы бир окуя келет. Bir sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan bir kızmat kılууга kul suradı. Ötö kıynalgan ele, ötö muhtaç ele, jardamçı kerek ele kul suradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ubada kıldı. Egerde kaçan men kulga ey bolup kalsam, mümkünçülügüm bolup kalsa, oşondo beremin dep. Bul okuyadan bilinет Peygamberimiz kандай берешен адам болгон. Берешендүүлүктө пайгамбарыбызга жеткен эч ким болгон эмес. Пайгамбарыбыз ушунчалык берешен болгон. Кайсыл адамдар келип бир нерсе сураса, сөзсүз берет эле. Эгерде жок болсо, кээ-бирки учурларда карызга алып болсо дагы сураган адамдарга сураган нерсесини берет эле. Тамагы жок адамдар тамак сураса, бирөөлөрдөн карызга алып болсо дагы берет эле. Кийимсиз калып, өтө кыйналып, муктаж болуп келип кийим сураса кээ-бирки муктаж адамдар, анда пайгамбарыбыз карыз алып болсо дагы кийим алып берет эле. Өтө берешен улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эгерде карыз алууга дагы мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда качан менде болгондо келсең, мен сага беремин деп пайгамбарыбыз убада берет эле. Жанагы адамга, сахабага дагы убада берди. Арадан көп убакыттар өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайтыш болуп кетти. Мүмкүнчүлүк болбоду жанагы кулду
берүүгө. Андан кийин анын орун басары болуп мусулмандарга жетекчи болду Азирети Абу Бакр радияллаху анху. Арадан дагы бир канча жылдар өткөндөн кийин мусулмандарга олжо катарында кулдар келди. Кулдар келгенини кабар тауып, жанагы пайгамбарыбыздан сураган адам, сахаба келди дагы Азирети Абу Бакрга жолугуп болгон окуяны айтып берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тирүү кезинде мага убада берген эле. Качан мүмкүнчүлүк болуп калса, анда мен кул сага сөзсүз беремин деп. Тилекке каршы мүмкүнчүлүк болбоду, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтыш болуп кетти. Дегенде Азирети Абу Бакр радияллаху анху айтты: "Чындап пайгамбарыбыз убада бергенби?" "Ооба, убада берген." "Болду, анда ал убадасын мен сөзсүз аткарамын" деди. Келген кулдардын бирөөсүнү дароо жанакы адамга берди. Мына убадага кандай бекем болгон. Даже пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кылган убадасыны өзү эмес, өзүгө чейинки адам кылган убаданы дагы берип жатат. Демек бул окуядан билинет, адам баласы өзүнүн чоңдор, мисалы үчүн ата-энеси бирөөгө бир убада берип, ошону бере албай өтүп кеткен болсо, андары балдары берип койсо жакшы болот. Же Аллах сактасын, карыздар болуп калды, карыздар болуп дүйнөдөн кайтыш болуп кетти. Анда жакшы болот. Балдары мүмкүнчүлүк болсо, балдарынын берип койгондугу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге кандай жашооду көрсөтүп кетти, мамиле кылууду көрсөтүп кетти. Убадага бекем болууну пайгамбарыбыз мына ошол окуялардан билинет, бизге кандай көрсөтүп берген. Бүгүнкү күндө биринчиден биз убада бергенде кайсыл нерсени кыла алабыз, ошол нерсеге убада берели. Сүйүктүү пайгамбарыбыздан сүйүнчү кабар, сүйүнчү хадис. Пайгамбарыбыз айтат: "Кимде ким бир адамга убада берди, убада берип жатканда ошону сөзсүз түрдө аткарамын деген ниет менен, чындап ичиндеги ихласы менен мен ошол убаданы сөзсүз аткарамын деп чындап ниет кылып убада берсе, Аллах Таалам жеңил кылат. Бир күн болбосо бир күн сөзсүз мүмкүнчүлүк берет дейт ошол убаданы аткарууга. Ал эми Аллах сактасын, кайсыл бир адам убада берди, бирок ичинде ниети аткарыш эмес. Эми жөн эле сүйүнтүп коюш үчүн, же ошол учурдан акыбалдан кутулуп кетиш үчүн, же кайсыл бир башка өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн убада берип жатат, бирок ниети ал убаданы аткарыш эмес. Анда дейт Аллах Таалам ал инсанга убадасын аткарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Кыямат күнү, Аллах сактасын, кыямат күнү ал адам ошончалык бейиштен алыс болот, кала берсе ал бейиштин жытыны дагы жыттабайт дейт. Бейиштин жыты болсо 500 жылдык алыс жолго чейин жетип турат. Ошончалык алыс болсо дагы, алыска чейин жыты жетип турса дагы жытыны жыттай албайт, эгерде убадага бекем эмес болсо дейт. Андыктан, урматтуу мусулман туугандар, көрөрмандар, угармандар, убадабызга бекем бололу. Убада кылып жатканда мүмкүнчүлүгүбүз жетеби, убада беребиз. Убада бергенден кийин ошол убаданы аткарууга аракет кылалы. Кайсыл бир адамга, кайсыл бир жумушуна жардам берүүгө убада бердик, чындап кылабыз деп, Аллах Таала жардам берет. Ата-энебизге, же бир туугандарыбызга бир буюмду алып берүүгө, белек кылууга, же кайсыл бир ишти кылууга убада бердик. Ошол убадабызга аракет кылалы аткарууга. Башка иштерибиз калып кетсе дагы, башка зарыл иштерибиз болсо дагы, биринчи убадабызды бекем болуп аткарууга аракет кылалы. Ошол аракет кылган ар бир кетирген мөөнөтүбүз, саатыбыз, ошол убаданы аткарууга кетирген канча каражаттарыбыз, ошонун бардыгына сооп жазылат, сыйлык жазылат. Хадисте келет, кайсыл бир адам бир мусулман кыйналып турган кезде ал адамга жардам берсе, анда бул адамдагы ушундай бир кыйынчылыкка учурап калганда, оор акыбалда турганда, Аллах Таала дагы бул инсанга сөзсүз жардам берет дейт. Кээде ушундай учур болуп калат. Аллах сактасын, бир жолдо бир талаада калып кетесиз, машина бузулуп калып, эч ким жардам бере албайт, эч ким жок жардам, кол көтөрсө эч ким токтобой жатат. Же да ошондой бир карыздар болуп калды, же катуу ооруп калды, эч ким жардам бербей жатат. Ошол кезде Аллах Таала сөзсүз жардам берет. Бирөөлөрдү себеп кылып, бир нерселерди себеп кылып, Аллах Таала ошол мусибаттан, кыйынчылыктан сөзсүз куткарат. Качан адам баласы дагы башка бир кыйналып жаткан мусулмандарга жардам берсе.
Кыйналып жаткан мусулман туугандарга барып, көмөк көрсөтүп, ошол кыйынчылыгынан кутулушуна жардам берген болсо, Аллах Таала дагы сөзсүз жардам берет. Ошондуктан убада бергенден коркполу. Кээ бирки адамдар бар, коркот. Убада берип аткара албай калсамчы деп эч убада бергиси келбейт. Бир жагынан бул Аллахтан коркуп, убада берсем аткара албай калып жалганчы болуп калбайын деп корккондугу бул жакшы нерсе. А бирок экинчи нерсе бар, адам бир аз колунан келген нерсеге аракет да кылып көрүш керек. Колунан келе ала турган жеңил нерселерге убада берип да көрүш керек. Hadis şerifte suyuktуу пайгамбарыбыз айтат: "Аятул мунафиqi саласа." Мунафык эки жүздүү адамдын белгиси үчөө болот дейт. "Иза хаддаса казиба." Качан сүйлөсө жалган сүйлөйт. "Ва иза ваада ахлафа." Качан убада берсе, анда убадасыны аткарбайт. "Ва иза тумина хана." Качан аманатка бир буюм берилсе, анда ал аманатка кыянат кылат дейт. Алла сактасын, бул жаман сыпаттар, бул нерселерден алыс болушубуз керек. Биринчи айтып жатат, сүйлөсө жалган сүйлөйт дейт. Жалган сүйлөгөн исламыбызда өтө жаман амал болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам отургат эле бир адамдар келип сурашты: "Мусулман күнөө кылышы мүмкүнбү?" Мүмкүн. Зына кылып коюшу мүмкүнбү? Энди пендечилик кылып коюшу мүмкүн. Оорулук кылып коюшу мүмкүнбү? Мүмкүн. Жалган сүйлөшү мүмкүнбү? Пайгамбарыбыз отурат эле ордунан туруп, түздөнүп, жок, мүмкүн эмес. Мусулман жалган сүйлөшү мүмкүн эмес деп пайгамбарыбыз жооп берди. Hazreti Luqman aleyhissalam деген улуу бир даанышман өткөн. Анын окуясы Куранда көп келет. Ал баласына өтө көп акыл насааттарын айткан экен. Демек, балдарыбызга тарбия берүүнүн дагы бир жолу балдарыбызга уялбастан, тартылбастан, кайра айта беренби, же угуп билип калды дебестен кайра акыл насааттарды көп айтыш керек. Luqman aleyhissalam өзүнүн баласына өтө көп акыл насааттарды айткан. Ошол насааттардын бирөөсү айтат: "Балам дейт, сен эч качан жалган сүйлөбөгүн. Анткени жалган сөз адамга өмүр бою душман болот. Жалган сөз сүйлөгөнгө чейин сен ага падышасың, ал сенин кулуң болот" дейт. Сүйлөгөнгө чейин. А сүйлөп бүткөндөн соң жалган сөз сага падыша болот, сен анын кулу болосуң. Дайым коркуп жүрөсүң, качан ушул ачка чыгып калат экен деп, качан ушул билинип калат экен деп. Дайыма сен коркууда болосуң дейт. Ошондой эле жалган сөз сага бөдөнөнүн этиндей даамдуу сезилет, өтө жакшы сезилет. Мисалы, бир адам кыйналып жатат, ошол кыйынчылыгынан бат эле кутулуп кете тургандай, соода кылып жатса, соодасы тез эле жүрүп кете тургандай, иши жүрүшпөй жатса, азыр жалган сүйлөсөм, тез эле жүрүшүп кете тургандай өтө жакшы сезилет. Бирок сен билгин, жалган сөз бул душман болот. Өмүр бою сага душман болот, дайыма кыйналып өтөсүң дейт. Экинчисинде, мына эки жүздүү адамдын белгиси убада кылса убадасыны аткарбайт дейт. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол хадистерге амал кылып, убадабызга бекем болууга аракет кылалы. Кудай Таалам бардыгыбызга ошол айтылган маселелерге амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Бардыгыбызга убадаларга бекем туруучу жана бүткүл мусулмандарга пайда жеткирүүчү инсандардан кылсын. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.